Тиешелүү комитеттерге протоколдук тапшырмалар жиберилсин. Кийинки сөз Икрамов Тазабек Икрамовичте. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Алмаз Акунжанович, бүгүнкү күнү эң биздин көйгөйлүү маселе мамлекетте болуп аткан. Бул бүгүнкү күнү биздин ооруканалар боюнча жаш балдарыбыздын оорулары күчөп атат. Деги эле дүйнө жүзүндө оорулардын түрлөрү, ошол эле вирустар көбөйүп жатат да. Көпчүлүк мага кайрылган адамдардын көбү жеке баракчага жазган, мындай да кайрылгандардын бардыгы бүгүнкү күнү жеке лабораториядагы. Ошол жерде 5-6 анализ тапшырса 6000ден 10.000 сомго чейин ушундай бир көтөрүлүп аткан. Ооруган биздин пенсионерлерибиздин акчасы жетпей атканы, ошол эле биздин томография маселеси боюнча борду текшерүү аппарат бар экен, ал бир эле түшкөндө 13.000 сомго чейин турат экен да. Бирок мына ушу биздин жарандарыбыздын акчасы 1 миллион адам ошо аппаратка тартылуу болсо, томографияга түшө турган болсо, ошонун бир 500 гана тартылат, же бирөөдөн акча алат, карыз болот, ооруганын үстүнө дагы маселе жаралып атат да. А 500 ошол нерсеге тартылбай өлүп барып атат да, жарандарыбызчы. Мамлекет ушуну колго алыш керек. Мамлекет томография деген ар бир өзүнүн тиешелүү больницаларда өзү болуш керек. Биз эл менен биз мамлекетпиз да, биздин элдерибизде карашыбыз керек да. Эмне үчүн жеке адамдар бүгүнкү койгон томографияны эмне үчүн мамлекет кое албайт? Мамлекет үчүн иштеп аткан биздин жарандарыбызды, мамлекет үчүн налог төлөп аткан адамдарыбызды эмне үчүн? Ушундай бир ооруп, ордунан жылбай аткан адамды томографияга жөнөтөт. Аны ал жака алып барыш үчүн скорый помощь менен алып барыш керек. Ал 3000 сомго алып барат. Ал жерге барып 5-6 миң сомго томографияга түшөт да. Акчасы жок адамдар өлүп эле кетип атат бул жерде. Мамлекет качан ушуну колго алат? Дарылар кымбат. Мына боор менен ооруган эң көп биздин мамлекетте болуп атат да. Бизден чыккан алтынды, бизден чыккан триллион деген акчаларды элибиз үчүн колдонбойлубу? Качанга чейин биздин мамлекетте ушу ооруканаларда томография үчүн бир частный бизнесмендерге жөнөтүшүбүз керек. Өткөндө пандемия болду, автоматтык түрдө бааны көтөрдү. Дарылар кымбаттады, өлгөндүн үстүнө көмгөн болот да бизде бардык жерде. Мен айтат элем, ушуга протоколдук тапшырма берели. Ушунун үстүнө иштеш керек. Канчыбек Кыдыршаевич ушунун үстүнөн да бир каттуураак көзөмөлгө алып, жолуна коюп берсе жакшы болмок. Ушу маселени протокол тапшырма берип коелу. Рахмат. Рахмат.